Assalamu alaikum görүүчүлөр. Мен сиздерге айтылуу 900 метр горизонталдын чегин көрсөтөйүн дедим эле. Бирок дагы бир нерсеге көзүм түшүп калды. Бул жерде мен карап жаткан картада Андижан суу деп жазып турат. Андижан суу сактагычы дейт. Бул жерде Кара дарыя деп жазылып турат. Бул картадагы аталышы боюнча Андижан суу сактагычынын Кара дарыядагы. Бул жерде Кемпирабад жөнүндө аты жыты калбаптыр. Эмесе ошону мен импорт кылып алышым керек. Азыр бул жерде мен 200 гектарды гана ала алам. Ошон үчүн бир аз кичирейтишим керек экен. Рабатта негизи Рабат деп Дарбазан айтат. Биз Кемпирабад деп көрүнүп калыппыз. Создать модель. Бир аз күтө турабыз, бул модельдер кайра келгиче. Ага чейин мен бул жакта менин айылдаштарым сел сактагыч куралы деп жатышыптыр. Ошону дагы импорт кылып коеюн. Кайсы жерге курсак кандай болот деген суроо салышып жаткан экен. Менин айылдаштарым дагы ошол көптөн бери бийликтен үмүт кылып, шайлоолордо же депутаттардан үмүт кылышып, бир жаңылыктардан көрүп калабыз да, бир айылда мектеп салынып аткан болот, бир айылда дагы бир курулуштар жүрүп аткан болот, бирок ошолорду көрүп, анан биздин айылга дагы кезек келет дегендей чоң үмүттөр болгон болсо, эми такыр үмүт үзүлгөндөй, мындай ар бир үй бүлө бирден кой берсе дагы ошол курулушту аягына чыгарып алабыз. 20 жылда болсо дагы бизден кийинки муундардын жылда түшүм ала албай калбас, түшүмдөрү күйүп кетпестен мындай жакшы жашашсын деген ой тилектер менен иш башташып атыптыр. Азыр ошол видеону да коюп берейин. Бул модельдер загрузка болгонго чейин. Assalamu alaikum tuğanlarımına. Tuğanlarımına. Şu yerde yer mesele götürüp atkan yeri şu yer. Şu yerde selakran çakılavuz deyip buna ayılın dökülleri gelip murab akan baş bolup buna proyekt şu mıkılda bula degen de oylanıp baş katırgan uagıdadır. Buna bu proyektin en başka yuvup geçirdik buna Sapanek alanında oturup yedim. Sapanek alanında şu bılda bula degen de bu meseleni ağıyor içeyin kötörüş gereken de bu özüyüz hareket kılacak, bu hükümet jaktan 5 nese bolbay tokşuydu dep adamlar adı dünyasını hem keçip oturgan mezgildadır. Bu dünyayı qara bu yüzde oppoңой bir yerde hiç kıyınçılık yok. Eğer şu her yıl şunu düşünüp sala örgenden göre elleri şu yöden ağıp gitkeniz yani maile deyip atırdı, makul buladı, ağıp keseken maile qarala. Oңой bir yerde oңой iş turda kıvayız gele eldere bunu kötürüp böyle bunu joğarı kötürüp masalan özüyüz kolga avuçku olacak bolbaydı eken berler. Şehir toz olacak buna qarana oppoңой jere bu yerde. 50 metre aralığı, 100 metre var. Kanca bu yıl bütmese 10 yıldayın büter. 10 yıldayın baldarımız kendinden yaşar biz köşe oy. Bu da 20 yıldayın bir büter. Bu 20 yıldayın ki baldarımız biri bu su degen baldarın düşüneyim, elin düşüneyim az su girip atır dey. Başka tüş büt hiç tüş bolbayadır adı. Şu tuğandan bunu uyuşturup kılbazak boyut bunu. Bu elder birikiş gerek bu. Elder birikpeze bolbayt bu. Мен айылдаштарым ушул мезгилде суу тартыштыгына байланыштуу, кургакчылыкка байланыштуу, бул биринчи эле жолу эмес, көп жылдардан бери эле кайталанып келе жатат. Суу сактагыч, тактап айтканда сел сактагыч куралы деп жатышат экен. 1060-1070 метр бийиктиктерде. Бирок ал жерден так кайсы жерге куруларын азырынча толук тактай элекмин. Бирок бул сайды бойлото жол кеткендигине байланыштуу. Алар балким бул жакты болжолдоп жатышабы деп турам.
ошентсе дагы эми тактаганга чейин мен кайсы жерге курулушун болжолдобой эле турайын. Ошентсе дагы айланма жолдун курулушу арзан түшө тургандай жер болсо деген оюм бар эле. Ал эми менин жеке пикиримде мына ушул жерге эле курулса, эски азыркы суу бөлүштүрүлгөн жер мына ушул жер. Эмне үчүн бул жерге дегениmin себеби бир нече жылда мурда, бир жыл мурда тартылган видео бар. Ошол видеодо бул жерден канчалык чоң сел агымдары өтүшүн көрөсүздөр. Жалал Ата областына караштуу Алабуга районунун 1-май айылы 2020 жыл 5-май. Мында. 2020 жыл 5-май. Видеода өзүңүздөр көргөндөй, бул жерден чендеген суу эле эмес, биздин жердин кыртышы, коң шагыл таштардын баары агып өтөт. Эгерде бул жерден тосо турган болсок, бул жерге топтолот дагы. Ал биз сел сактагыч деп курган нерсенин ичине таштар толуп, коң толуп, топурак толот. Мына ошол себептен аны кайрадан бийиктетүүгө туура келет. Жылдардан уланып, бир нече жылдардан кийин бул жогорудан агып келген селдердин натыйжасында тосмо ичиндеги топурак менен кошо бийиктеп олтуруп, жогорку деңгээлге чыгышы мүмкүн. Жана биздин суунун агымы мына ушул жерден өйдө чыга албай жаткан болсо, тосмо көтөрүлгөн сайын ал бийигирээк жактарды суунун өз агымы менен жетүүсүнө мүмкүнчүлүк берет дагы, айылга кошумча тегиздиктерди тартуулайт. Мына ошол себептен мен суу сактагычты ушул тараптарга эле курууну сунуштайт элем. Жогору тарапта эле эмес, бул тарапта дагы суунун нугу жетпеген тегиз жактар бар. Ошондо мынакей 1000 метрден ылдыйын биз өздөштүрө турган болсок, 1000 метр бул төмөн тарапта эле калып жатат. Ошондо суунун агымын 100 метрге 1 метр уклон менен төмөндөйт деген эсеп менен ала турган болсок, биз бул жагыбыз 10 метрге көтөрүлө турган болсо, суунун агуусу үчүн керектүү болгон уклон менен алып өтүп, ушул жактарды кеңири суу менен камсыздап алсак болот экен. Буга ишенбегендей пессимисттик дагы ойлор болушу мүмкүн, бирок мен терең ишенем, башка дагы суунун деңгээлин көтөрүп, же болбосо ушул айылга жетип арткыдай кылуунун башка дагы жолдору бар. Мен аны кезеги келгенде айтам. Азыр болсо биз сууну бетон тосмо менен гана тоспостон биз оңоюраак жолдорун тандашыбыз керек. Анткени бул жерде мамлекеттин кийлигишүүсүз эле элдердин мамлекеттен болгон үмүтү үзүлүп, уже жеке мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатышат. 10 метр бийиктетсек, мына ушул жерге кайсыл же тарап болбосун, бул жерде бирдей эле уклон менен кеткен бул суунун нугу. Ошол себептен кайсыл жерге курбай элек, бир аз эле жогорук барып, суунун деңгээли, тоскулган суунун деңгээли көп жогорулабастан эле. Урматтуу көрүүчүлөр, просто мына ушундай жол менен баштасак балким жеңилирээк болот беле депчи турган эле тартып алып, калган тарабын ошол өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бу жерде биз канчалык бийик тоспойлук
бир аз жогорук барып эле суу толуп калып жатат. Ошон үчүн биз бул жерде трубаны эле алып өтүп, бетон менен бекемдеп керектүү жана ошондой эле бул жерде биз ушул жерден мындай сууну бурап бекитип, кайра ачып керектүү деңгээлде, анан кышкысын жаап койгон сооруженияны ушул жерге орнотобуз дагы. Анан кийин бул курулуш жүрүп жаткан учурунда бул жерден сел келип калган болсо ак өткүдөй жер калтырып калган тарабын толтура беришибиз керек. Анан кийин өзүңүздөр байкагандай 1010 метрден турган ушул жерде мисалы үчүн 1015 болуп атат. Значит 5 метр топуракты ылдый түшүрсөк болот. Демек биз ушул жерди мына 30 метрге чейин көтөрүлгөнгө чейин мына ал жактан топуракты алып, ошол эле келечекте бизге суу токтоло турган жердеги топуракты биз тосмонун бөгөттөөчү жерин толтуруп алсак болот. Ошондой 1 километрге жетпеген эле ошол аралыктан биз таш топурактарды ташып бекемдеп алсак болот. Менимче жээгин бекемдөө 100 метрлик жер бул өтө эле керектүү көлөмдө деп ойлойм. Жана биз көрүп жүрөбүз. Анткени суудун канчалык токтолсо дагы албетте жээкке дагы күч берет, бирок негизги суунун салмагы төмөн жака болот. Албетте гидротехникалык инженерлер менен дагы ага чейин сүйлөшөбүз. Ошондо менин сунушум боюнча мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 1030га чейин алып келмекмин. Азыр карайынчы. Ооба, 1030га чейин келиптир. Жээктерин көбөйтөлүк. Азыр буну мынакей урматтуу достор, эми виртуалдуу түрдө биздин тосмо ушул жерге жайгаша турган болсо, мына ушул жердеги топурактын көлөмүн ташып келүү үчүн биз ушул жердеги топурактарды пайдаланабыз жана агып келген селдердин жардамында эле кайра бул жерлердин ордуна топурак толот. Качан бул жерлерге толук топурак толуп бүткөндө биз тосмону бийиктетебиз дагы. Биз болбосок, биздин келечектеги муундар бийиктетип, мына ушул жерлерге сууну оңой эле жеткирип пайдаланып калышат. Туурабы? Менин оюмча баардыгыңыздар эле колдосоңуздар керек бул пикирди. Эмнеге мен бул жерлерди дагы өздөштүргөнгө суу жетет деп жатам? Себеби бул Совет Сай жана Каракөл тараптагы жерлерди Орто Токой суу сактагычынан сууну ашырып келүү менен ал жакты чечип бере турган болсок, бул айылга кеткен дагы суулар бизге келет жана биз бул жерден кышы менен кумга сиңген сууларды топтоп калабыз жана бекер кеткен селдерди дагы топтоп суунун запасын көбөйтөбүз. Мунун түбүнөн өткөн трубаны кайрадан ушул жерге чейин. Мынакей урматтуу көрүүчү,
ошондо эми бул жолду гана бир түшүндүрүү үчүн гана жасалган нерсе. Мен буга чейин ошто эксплуатация салынган дамбалардын курулушуна катышкам. Бул метод негизи көп эле колдонулат. Сел алып кетпеши үчүн дагы кошумча чара катары сел агызуучу өткөргүчтөрдү койсок болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мен сууну дагы тосуп көрөйүн азыр. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул жер суу менен толот экен. Мынакей достор. Сел эгерде бул деңгээлден көтөрүлө турган болсо, ушул тараптан агып кетет. Бул тарабы бул жагынан агып түшөт. Эми кээ бир нерселерди мен айтпасам деле айылдын эли түшүнүп билип турушат. Эмесе ушул менин сунушум. Урматтуу айылдаштар, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сунуш пикирлериңиздер болсо албетте күтөм. Кайсыл жерге чейин келет экен? Жада калса менин картама батпай калыптыр. Мен 900 келетат. Бул жактарга дагы 900, андан дагы жогору чыгат экен эле көрсө 900 бул жакты көздөй. Бул тарабын көрөлүк. 900 мына ушул жерге чейин келиптир. Мына ушул жерлер 900. Өзбекстанга мына ушул тараптар өтүп жатат экен демек. Бул жагы дагы кийинки видеолордо балким өтө зарылчылык боло турган болсо мен толук көргөзөйүн. Азыр уже мен кесип алган картага 900 метр горизонт батпай калды.